Assalamu alaikum. Барыңыздарга бүгүн шөкүлө нанын, себет нандын камырын жасайбыз. Ал үчүн бизге жылуу суу, жылуу сүт баарын чуңкур идишке куюп алып, өлчөп алган тузду, шекерди салып жана суюк майды кошуп, баарын жакшылап аралаштырып алабыз. Дрожь күйбөгүдөй болушу керек. Сүт менен суунун ысыктыгы. Андан кийин 2 жумуртканы салып, жакшылап жумурткабызды аралаштырып алышыбыз керек. Эми дрожжубузду кошуп, бир жолу аралаштырып алып, бетин жабып, 10-15 мүнөт аралыгында коюп коебуз. Андан кийин өлчөп алган унубузду алып, камырыбызды жууруп баштайбыз. Бөлүп кошуп алабыз. Камырыбызды катуу эле кылып жууруп алышыбыз керек, себеби корзинка менен шөкүлө нанга өтө жумшак камырдын кереги жок. Себеби формасын жакшы кармабашы мүмкүн. Ошол себептен катуу камыр илешибиз керек. Мына ушундай кылып, кадимкидей эле камыр кылгандай, камыр жууругандай камырыбызды кылып алабыз жана ысык жерге көтөрүлгөнчө коюп коебуз. Бизге көп эле көтөрүлгөндүн кереги жок. Бир аз гана көтөрүлүп чыккандан кийин шөкүлө наныбыз менен себет нанды жасай берсек болот. Жана ушул эле камырды 1 айга чейин морозильникте сактасаңыздар болот. Эгер кандайдыр бир шашылуун түрдө заказ келип калса, жасаш керек болсо, же болбосо камырыңыздар ашып калса, салып коюп, кийин деле алып кайра жасай бересиздер. Мына ушундай болуп көтөрүлүп чыгат. Эми эң биринчи бизге себет нандын камырларын өлчөп алышыбыз керек болот тараза менен. Бизге эң биринчи себет нандын өзүнө керектелүүчү камыр 300 грамм болот. 300 граммды өлчөп коюп алабыз жана кольцосу үчүн 100 граммдан 3 өлчөйбүз жана ручкасы үчүн 40 граммдан 3 өлчөп алабыз. Мына ушинтип баарын өлчөп алганыбыздан кийин дароо эле биз мына ушундай формага келтирип коюшубуз керек. Себеби бизге жасаганга ыңгайлуу болуп калат тыныгып тургандан кийин. Кольцо менен ручкасынын камырын мына ушундай формага келтирип, баарын коюп коебуз, бетин жаап. Мына ушундай кылып баарын даярдап коюп коебуз. Эми шөкүлө нандын камырын өлчөп алабыз. Ал үчүн бизге 350 грамм, эгер камырыңыздар көп эле болуп жатса, 400 грамм деле жасап алып алсаңыздар болот. Өзүңүзгө керектүү өлчөмдө камырды алып, дароо эле шөкүлө нанын жасап баштайбыз.
өтө жука эмес жана өтө калың эмес кылып жайышыбыз керек болот. Жука жайып жиберсеңиздер дагы сындырып алышыңыздар мүмкүн формадан чыгарылганда. Же болбосо калың кылып жиберсек дагы жакшы окшошпой калат. Жайып алганыбыздан кийин үйдө кандай тозой турган мына ушундай кескичтер болсо же формалар болсо ошолор менен кесип алабыз, кооздоп алабыз дагы. Андан кийин форманы, шөкөлө нандын формасын жакшылап майлап алабыз. Себеби майлабай биз камырды жабыштырып жасап койсок, анда бышкандан кийин формага жабышып чыкпай чыгарабыз деп сындырып алышыбыз мүмкүн. Ошол себептен майды аябай эле жакшылап майлап алабыз. Майлагандан кийин камырыбызды акырын колубузга алып, формага ушундай кылып коюп, баарын чекелерин бириктирип, тартып формасын жасайбыз шөкөлө нандын. Духовканы алдын ала кыздырып алабыз. Ар кимдин духовкасы ар кандай болгондуктан тез быша турган градусуна коюшуңуздар керек. Себеби кыздырып бышырсак катуу болуп сындырып алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан духовканын жогорку градусунда эле бышырып алабыз. Бетине жумуртканын сарысын сүйкөп чыгабыз. Кооздук үчүн мына ушундай кара кунжут же болбосо ак кунжут пайдалансаңыз болот, же мак деле пайдалансаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн калооңуздарга жараша мына ушундай кылып кооздоп алабыз. Шөкөлө нан даяр болду. Эми формасынан ысыгында акырындап сындырбай чыгарып алабыз. Аябай даамдуу болот. Көпчүлүгү жегенге болбойт, катык болот деп ойлошу мүмкүн. Жок, бул жумшак эле болот, аябай сонун болот жана ичине боорсок салып койсок дасторкондун көркүн ачат.